1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Білесіздербі, гиласта эмне үчүн сабак өтө маанилүү. Жаңы келаткан гиластарда сабагы кээ бирөөлөр бош болушу мүмкүн. Же болсо катуулугу, тегистикасы бош болушу мүмкүн. Алдыбызда азыр 3 сорттогу гилас турат. Драгана, мынал болсо Кордя, мынал болсо Воловой. Мынал Воловойдун сабактары ичке болот, бирок катуулугу катуу болот. Бирок мынал сорттогу немени Кордияныкын болсо бир аз катуураак болот. Сабагы жоонураак болот экен. Сабактардын узундугу бирдей. Бул соодага сөзсүз чоң таасирин тийгизет. Эгерде мына ушул гилас сабагы куруп калса, анда баасы 10 эсеге чейин ылдый болушу мүмкүн. Базарда сөзсүз мына ушул жети барганда транспорттук ролдо көп таасир берет. Эгерде мына жерден азыр айландырганыбызда, мына жер бир аз ачылып баштаса, бул жерден микро травмалат дагы, бул жерден мынакей бактерия кириши мүмкүн. Бул жерден чирик оорусу башталышы мүмкүн. Ошондуктан алыс калбайт. Азыр мына ушул сары гиластын баасы базарда ашып кетсе 50 сом же 60 сом. Бизде терилбейт, ушул бойдон эле жок болот. Азыр жаңы келаткан гиластар мына ушуга өтө көңүл бурулат. Сабагы бекем болсо, демек алыска жакшы бара алат деген. Сабакка ушундай маани берилет. Мына ушул көрсөтүп аткан сабагы жап-жашыл бойдон боло турган болсо, мына ушул сабактар жашыл бойдон боло турган болсо, анда свежий болуп эсептелет. Эгерде мына ушул сабагы мына чөптүкөндөй саргарып калган болсо, демек бул жаңы болуп эсептелбейт. Ошон үчүн базарга барарда сөзсүз түрдө мына ушул сабагына көңүл бурулат. Мына ушул сабак үзүлүп, базарга жеткенге чейин мына ушул сабагы жашыл бойдон сакталып калышы керек. Эгерде мына ушул жаңы келген сорттордо үзүлгөндөн кийин эле карарып баштаса, же болсо нымдуулук азайып баштаса, же болсо кээ бир сорттор үзүлгөндөн кийин эле бузулуп баштайт. Андай сорттор экспортко жарабайт. Эгерде экспортер жакшы сатып алса, демек гиластын акчасы дагы экспортто жакшы болот. Демек дыйкандын чөнтөгүндө акча болот деген сөз. Туугандар, мына ушуга көңүл бурушубуз керек. Сабак бул маанилүү нерсе. Эгерде тез бузула турган сабактуу көчөт тигип алган болсоңуздар, демек муну кийин кайра алмаштырууга туура келет. Биз кетирген катаны сиздер кетирбешиңиздер керек. Мүмкүн болушунча премиум класстагы көчөттөрдү тиккенге аракет жасашыбыз керек. Сиздер менен Бага Сур Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар туугандар.